Кеңеш Жусупов. Сүйүү рейси. Аңгеме. Эмнеден ойгонуп кеттим деп ойлоду Мухаммед. Сааттанбы? Саат 5. Коңгуроо урушу жерине жете элек. Али 2 саат бар. Автобус аэропортко 25 минутта жүрөт. Эсептелүү. Ал терезе жапкычты сыдырды. Таңдын билинер билинбес шооласы, таң шоокумо, күндүн увертюрасы. Күн себелептир, булуттар сүрүлүптүр. 2-3 саргыч жылдыздар үлпүлдөп өчөлек. Мухаммед кыялында жылдыздарга жеткен адам боло калып, ийне жоготтум деп, колго урунган жылдыздардын ар бирин чакмак таштай кармалап, аралаштырып ойногусу келди. Чырагын өчүрбөй, сааттын жебесинин чык-чыктап какканына тунжурай, эскиси жеткен жууркандын учун жыттап, жылуусунда мемиреди. Бүгүн Мухаммед алыскы тоо арасындагы шаарга барат, асылканы тосуп чыгат. Дөңсөөдөн кызыл жолугун булгалайт. Кечээ шаар менен коштошподубу? Дайыма бир жакка жөнөрдө вокзалдын жанындагы бийик асма көпүрөгө барат. Өмүр сыяктуу кыйырсыз жарыш рельсалардагы вагондорду чиркеген аппак боолуу поезддерде перрондогу опур-топурду узатат. Алыстагы поезддин түнкү жарыгын ээрчип карайт. Андан кайтып, шаардын сыртына чейин созулган бактуу арыкты бойлоду. Машиналарды алдынан чубаткан туннелге келди. Мазар тереги менен коштошту. Ошол жерде ал биринчи сапар кызга жолуккан. Сүйүүнү музейиндей дүпүйгөн 2 ача терек. Акыры шаардын жарыктары өчкөндө үйгө жеткен. Сулк жыгылган. Мухаммед жесир кемпирге калтырган оокаттарын табыштаган. Сүйрөлгөн көк сумкасын көтөрүп, жакын арадагы автобус токтоочу жерде турду. Шаар жаандан кийин чыйрыгып калгансыйт. Карган адамдар тротуарларды шыпырып жүрүшөт. Суу сепкен машина асфальт жолдон бир сыйра жүрүп кетиптир. Автобуста эл аз. Эртең мененки адамдар сөздөрүн жазгы күндүн нуруна, бактагы булбулга берип коюшкандай эч үн катышпайт. Төгөрөктүн 4 бурчуна кетүүчү жолоочулар тоонун жытын, гүлүн, таңдын атышын, жаздын үлпөтүн, кубатын адамдарга кошо ала кетишет. Биринсерин түшкөн учкучтар гана кобурап баратышты. Автобустун дөңгөлөгү көлчүк сапырат. Көлчүктөрдөгү булуттар жарылат. Жаанда калган айнектен узата кеткен троллейбустун зымдары коду жүрөктүн кардиограммасына окшоп чубалжыйт. Аларда көз жашындай тамчылар чуркап жүрүшөт. Ал туура 1 саат эрте келди. Алыскы чоң шаарларга кетүүчү жолоочулар нөөмөт менен чемодандарын таразыларга өткөрүп жатышты. Мухаммед бурчтагы отургучту издеди. Кожогужунун арасында тааныш да, тааныш эмес да адамдарды ал биле турган. Узун бойлуу баскетболчулар чогулуп, жандарындагы келишимдүү сулуу кыздар менен көңүлдө. Мухаммед мезгилинде ушулар сыяктуу мелдешке жөнөчү. Эми аларды да, тренерин да таанымаксан болуп отурбайбы? Артисттер жүрдү. Булардын жер кыдырганы түгөнбөйт. Ичин ачып койду. Соодагерлер көптүн арасынан бөлүнүп турду. Белдерин буушкан, окшош топучандар таңылчактарынан көздөрүн алышпайт. Кээлеринин билеттери жок экен. Кассаны тегеректеше, алда эмнелерди айтып, суранып, тиленип жатышат. 2-3 солдат оозун боенгон, экиленген кыздар менен турушту. 19 рейс боюнча уча турган жүргүнчүлөрдүн эсине аялдын үнү залга жаңырды. Зал паска жымырай түштү. Сиздердин рейсиңиздер Москва убактысы боюнча саат 7ге чейин токтотулат. Бул башка жакка кетүүчү самолет. Кокус менин самолетумда кармалбасын деген чочулоо келди. Мухаммед сыртка чыкты. Күн чыгышты карады. Ай, таң, балекет күндү тоскон тоонун ары тарабында. Күн, деди жолоочу. Ач койнуңду. Мен сага баратамын. Сага, Асылканга. Ордун эч ким ээлебептир. Диктор дагы бир багытка самолетко түшүүнү кулактандырды. Жүргүнчүлөр топурап чубай баштады. Залдагылар суюлду. Залга кире бериште маршруттар алиппедегидей тамгалар менен жазылып илинөө. Самолеттор дүйнөнүн бардык тарабына катташат. Мухаммед киоскадан газета сатып келди. Жанына сулуу кыз пайда болуптур. Куштай экен, деди ал. Мен көрбөгөн сулуу куштай. Карай берди. Кыз ордунан турду. Куш учуп кетти. Мейлиң, деди ичинен кейип.
Өз барқыңды көтөргүң келеби, коркпа. Менин да ойлоно турганым бар. Ордунан турган кызга Асылкандын жазган каттарынан өзүндү улап айтып кирди. Сахнада Эскил менен Шекспирден монолог айтып жатканса да: "Мен сени сүйөм, уктуңбу? Мен жөнүндө ойлочу. Бул азбы? Сенин ооруңду, ошол мүнөзүңдү сүйөмүн. Сага сүйүүмдү беремин. Сага жүрөгүмдү беремин. Сени эч качан оору жөнүндө ойлобо. Өзүңдүн жаман оюңду жеңчи. Менин колумда күн бар. Ал сен ал ошону." Кыздын өзүнө кайрылды. "Ай сулуу кыз, көрдүңбү? Мухаммед Асылканга баратат. Көрүнгөн сулууну карай бермек беле." Кайсы бир бейтаныш жолоочу кассага чакырылды. Азыркы аялдын үнү негедир тааныш угулду. Кандайдыр уккан музыка сыңары. Ким эле? Аялдын үнүнө көңүл бурду. "Ошол" деди ичинен. "Ошол." Мухаммед төрт бурчтуу айнектелген диспетчердин бөлмөсүнө барды. "Ошол. Өзгөрдү экен" деди ичинен. Катар отурган аялдардан таанышын издеди. Мухаммед аялдарды сенсиң билеп суроолу тиктеди. 14 рейс качан учат? Деди Мухаммед. Сулуу кыздан өтүп, эң четтеги күйпөлөңдөп жатканына карады. Аял башын көтөрдү. "Ошол. Тааныйсыңбы" деди ал өзүнө өзү. Аялга тигиле. Аял тааныды, жылмайды. Кадимкисиндей башын элпек, жагымдуу, жарашыктуу ийкеп салам берди. "О, саламатсыңбы, Мухаммед?" "Жакшымын, Фарида." Мухаммед аялдын ичке арык манжаларын кыса, өтө тездик менен ойлонду. Көзү баягыдай, арыктаптыр. "Сени бул жерден жолуктурам деп эч качан ойлогон эмесмин." Сөздү биринчи баштады Мухаммед. "Көргөндө сүйүндүм. Чын, ал дегенде денем кичине чымырай түштү. Анан басылды. Ишенесиңби ушуга?" "Сага дайыма ишенчүмүн. Өзүмө ишенчү эмесмин." Кээ китептегидей жасалма сүйлөйсүң деп ойлоду Мухаммед. Кыял кеч көрүнөйүн дегениңби? Сени билемин го. Ошентчүсүң. Асылкан бөлөк. Китепти деле көп окубаган, күндү сүйлөсө күндүн илеби келчү. Таңды сүйлөсө таңдын жели урчу. Булакты сүйлөсө булактын шылдыраганы угулчу. Жасалмаланчу эмес. Бул дүйнөдө жасалмаланбаса. Нукура болсо. "Стюардессамын, учамын. Менин миссиям ушу." Аял залды көрсөттү. "Бүгүн эриккени мен курдаштарыма жардам берейин деп келгемин." "Көп жерди көрөткенсиң." "Ооба." "Бүгүн мени узатасыңбы?" "Макул, кыздарга айтып келейин." Мухаммед элди аралап бараткан Фариданын басканын, кыздар менен сүйлөшкөнүн көрдү. Кыздар болсо Мухаммедке жапырт кызга тиктешти. "Мейлиңер, карай бергиле. Аялдардын көздөрүнөн уялбай калганмын" деп айткысы келди Мухаммед аларга. 14 рейс боюнча учуучу жүргүнчүлөрдүн эсине. Мухаммед залдын ортосуна тык токтоду. "Сиздердин рейс." Ал рейстин кайрадан 1 саатка калтырылганына сүйүнүп да кетпей, жөн гана куп дегенсип, бирөөнү узаткан бейкапар кишидей болду. "Сени дайыма узатканда ушул бурчтагы столго отурчубуз, Сени да ушул жерден күтчүмүн", деди Фарида ресторанга кирип отургандан кийин. "Ичимди ысыткың келеби" деп ойлоду Мухаммед жыйрылып. "Сен жөнүндө жаман ойлогондугум жарабас. Сүйүүмдүн күбөсүсүң. Сага ушул роль тийиптир. Жасалма сулуулугуңду эмес, өз сүйүүмдү самайм. Көргүм келет. Эстейин дейм, кантсе да ал мен жашаган өмүр эмеспи? Сен ошол өмүрдү кайра алып келчи. Сен мага менин сүйүүм жөнүндө фильм коюп берчи. Дайыма шампань иччү элек." Сүйүүдөн көңүлүм калды. Аялды жек көрөм дешет элери. Ойго чөмүлдү Мухаммед. Бекер текеберленишет. Аял затына кир жугузбай, аны аяп, ага жаман ойлобой, кээде капасына да, кайгысына да чыдап, бардык жакшылыгына, үлпөтүнө эч баа кое албай, ичиңден ыраазы болгонуңа эмне жетсин? Эркек, алар сенин сүйүүңдү түбөлүп, өлбөстүн отуна окшотуп ташып жүрүшөт. Алардын өзлөрүнүн асылдыгын, ыйык экендигин билишет болду экен. Официант кыз заказ алды. Мухаммед сулуулугу али кетпеген бейтаныш эркектерди бир каратууга аргасы кылып өзүнө тарткан, столдогу салфетканын кагазын бырыштырып, ойлонуппу, алаксыппы, көз ирмебей тунжураган Фаридага дагы бир ирет көз кыйытты. "Сенсиң" деди Мухаммед
өз ичинде андан көзүн албай. Сенсиң, мага биринчи сүйүү дегенди берген, узатып, күтүп та жүргөн сен болчусуң. Сенсиң, шаардагы алыска кеткен поезддерди, тоолорду, айды жарыша тиктешкен. Сенсиң арыктын жээгинде түнү бою кыялданып, бактын арасынан айды батканга чейин узаткан. Сенсиң, мен рингден жеңиш менен келгенде гүл тапшырчу. Ах, сенсиң. Мен машинанын катастрофасынан белим кыймылдабай 3 ай жаткандан кийин биз дос бойдон кала берелик деп келген да сен болуп чыкпадың ба? Далай күн ыйлаганмын. Күнү да, түнү да издеп сени. Мына ошол сенсиң. Өзүң жөнүндө айтчы, деди Мухаммед. Фарида шамал тийген теректей селттеди. Эмнесин? Деди ал мукактана. Улутунду. Күйөөм менен ажырашып кеттик. Телевидениядан бийлегенимди таштап, стюардесса болдум. Англис тилин үйрөндүм. Прагага чейин бардым. Эми эл аралык трассага чыксамбы дейм. Дагы эмнени айтайын? Сен, деди Мухаммед ичтен. Сен жашооңду башка бирөөлөргө кор кылбай, өз алдыңча турмуш куруп кеткениң жакшы эле. Мен да сен үчүн жооп беремин. Сенин да сүйүүңдү мен катып жүрбөймүнбү? Фарида, деди Мухаммед аста. Суусун жутту. Сүйүүңдү эстейсиңби? Ал башын чайкады. Караң күн, деди жигит ичинен. Ошондойсуңбу? Эмнеге ойлогуң келбейт? Ошончо жаманбы? Кандай адам сүйүүсүн, сонун жашоосун, өмүрүн ойлогонду жек көрсүн? Сенин ааламдан, өзүң экинчи жаралгыс ааламдан кичинекей өмүрүңдү зар кылып чукулап алган алтының эмеспи? Өмүр бою өстүргөн чынар терегиң эмеспи? Кантип андай күндөрдү өчүрүп салсын? Ошол күндү сен жашадың да. Сага ошол күндөр сүйүү, сулуулук эмне экенин айтып бергендир. Ал күндөрсүз сулуулукту, сүйүүнү, өмүрүңдүн баркын кантип сезер элең? Радиодон аялдын үнү калды. Башка рейс. Сени киши ойдон калат дешкен. Деди Мухаммед оюнда. Сенин менден качканың да ошол тура, мейлиң. 8 ай гипсте жаттым. 2 айда бастым. Калганын санаторияларда болдум. Жакында кайттым. Досум, жан жолдошум таягымды таштадым. Эмне кесип кыласың? Баягы бокс, ажырабайм андан. Алыска баратамын. Тренер болом ал жерден. Сени эч ким узаткан жокпу? Жок, мени тосуп алат. Сен аны сүйөсүңбү? Деди аял көптөн кийин. Аны кайдан билесиң? Мен сага аял тосуп чыгат дедимби? Сүйөмүн. Өтө көп милдеттүүмүн. Баратамын. Официантка шампанды ачты. Эмне үчүн ичели? Деди Фарида рюмкаларда кайнаган шампанды көзүнө чейин жеткирип. Рюмканын ары жагынан кубулуп, көздөрү бакырайды. Сен биринчи айтчу элең. Кел, ошол кыз үчүн ичели. Мейли. Анан өмүр бою ичкен шарапты Асылканга арнап ичип жүрбөсөм, деди ал ичинен ант бере. Ал жөнүндө айтчы. Мен эч кимге айта элекмин. Өзүн эмес, анын ыры күнү жеңиши жөнүндө. Тамекинин түтүнү гүлдүн үстүндө жаандан кийинки тоонун булутундай уюду. Асылкан жөнүндө кимге болсо да айткым келчү. Бактыга жараша айта элекмин, деди Мухаммед. Сен ооруканага келгенден кийин сүйүү тамам болду дегем. Эмнеге жашырайын? Түндөрү жаздыктын алдында ыйладым. Анын үстүнө адам катарына кошуларым арсар эле. Кесибимден айрылганмын. Ушинтип жаттым. Сөзүңдү бөлөйүн, кечирип кой. Кел. Аял ичип жиберди. Столдун үстүндө натюрморт, жара тилинген алма, чала арчылган апельсин, бычак, жанаша роза гүлдөрү. Айтсаң, күн аябай жылыганда ооруканалардын тыңдарын бакка чыгарышты. Тыңый баштаганмын. Мен өңдүүлөр асмандагы жылдызды санап, булуттарды жаан дермектечүбүз. Канткем менен абдан көңүлсүз эле. Күндөрдүн биринде Нянка катсунду. Мага жазылыптыр. Сенсиң го деп ойлодум. Кимден болмок? Башым катты. Асылкан дептир. Дегенде жооп жазбадым. Каты келе берди. Ооруканада адамдар айлап жылдап көпкө жатышат. Эрмектеп кат жазыша беришмеги бар. Көңүл койсом айрып койчу каттар эместей. Жаш баланын катына окшош.
Тирүүлүккө кандай ишенсең, каттын актыгына ошондой ишенесиң. Калпы жок такыр. Мен ада келгенде Асылкандардын бөлмөсүнө катарлаш жаткырыптыр. Онтогондорум, кыйкыргандарым даана угулчу экен. Бактын түбүнө келгенде Асылкан терезеден бак арасында жатканыбызды кечке карачу. Анын деле эрмеги биз болобуз да. Отурганга араң жарачу, басалчу эмес. Экинчи катардагы терезеден күлүп турчу. Терезеге жөлөп койгон курчактай. Кээде чыны торго камалган чымчык катар ойлоп кетчүмүн. Айылдагы аялдардын сонун мүнөздөрүн, сулуулугун, акылын уурдап келгенсиген баягы кыштактын момун кызы. Ушундай жашоонун таккан мүшкүлүнө кейибеген адамды биринчи көрдүм. Мен дайыма жерден асманга деп конвертке жазчумун. Ал асмандан жерге дечү. Ошол күнү жамгыр себелеп кеткен. Терезеден ыр созулду. Асылкан дедим, адеп укканда. Асылкан гана ушинтип ырдамак. Биз ырга кулак түрдүк. Жаткандар элеңдеп, бутактардын башынан, булуттардан, учу көрүнгөн тоодон ыр издедик. Мында баарысы бар эле. Балалык, кыштактын кечи, тоодогу гүлдөрдүн, арчылардын жыты, өлүмгө багыңбоо, биздин оорукана көз алдыга келчү. Орлуу кыздын ырында ушунча кубат болорун билдим. Оорубасам мынчалыкты сезбес да, туйбас да элем. Өмүрдүн, жарыкчылыктын, күндүн, эркиндиктин баркын билбес элем. Бара-бара Асылкандын ырысыз жашай албачудай болдум. Деңизге түшкөн чардактай бир күнү Асылкан жоголду. Янка операция болгонун айтты. Керебеттерди кармап, таканчыктап туруп калганмын. Эртесинде Асылканга бардым. Эс алыптыр. Башын терезеге буруп жатат. Мени көпкө ишенбей карады. Алсыз колу менен чекемдеги терди сүрттү. Өзүң келдиңби? Мен терезеге жеткиче жата турбайсыңбы? Операцияда оң тизесинен ылдый кесип салыптыр. Жакында кетесиңби деди. Тыңысам санаторияга жиберет дедим. Андан келгенде кайда барасың? Билбейм деп чынымды айтып, барар жерим жок дедим. Фарида келеби деди сени сурап. Жок дедим. Ушундайда жан болобу, кайда барарын билбеген. Кан сөйлү качкан жумшак колун сыладым. Жеңиш дегенди билесиңби деди. Билем дедим. Кантип билбейин? Жеңиш менен өттү өмүрүм. Бала кезимден бери рингтен 76 жолу жеңиш менен түшкөмүн. Билбей турбайсыңбы жеңишти? Кандай жеңишти айтасың? Улуу жеңишти. Адамдын жеке улуу жеңишин, өзүн өзү жеңүүнү. Андайды билбейт экенмин. Аппак, алсыз, бирок жеңишти билген кызга таңдандым. Сенин ырыңды бактагы жаткандар сагынышты. Чынбы деди. Чын. Өз жөнүндө ойлобогон киши өтө бактылуу, Башка ойлончу нерселер азбы? Өзүңдөн мурун башкаларды, бакты, жаанды, айды, күндү ойлошуу макулбу? Деди. Анда эмне? Өзүңдү канчалык кассаң да бакытты таба албайсың. Бакыт жалгыз өзүңдө болбойт. Башка адамдан, күндөн, айдан, суунун шарынан, атыгүл чымчыктын үнүнөн, көпөлөктүн учунан да бакыт табасың. Ошону көрөсүң, кубанасың. Билесиңби, кээде терезеден учкан булуттарды, куштарды тиктеп деле бактылуумун деп бакыргың келет. Мен жер үстүндөгү эч жерде жазылбаган, айтылбаган сүйүүмдү үрөөөндөй чачып кетсем дейм. Тоолорго, күнгө, чөптөргө, сууларга, атын билбеген адамдарга. Эч ким билбесин. Ошонусу жакшы. Жетишет кичинекей адамга. Жерди кайра жарата албайм, тоону томкорбойм. Анткени күчүм жетпейт. Менин күчүм ошолорду сүйгөнгө гана жетет. Адамдарды, жерди, күндү сүйгөнүмдү эч ким билбей калсын. А мен аларды сүйгөнүмө ыраазымын. Жумшарып калган чачынан сылап, меңдүү жазы чекесинен сүйдүм. Мукаммед сөзүн токтотту. Аялдын үнү угулду. Рейс бөлөк тарапка. Сен жеткен орой элең, деди аял ичинен бир кездерде өзү балача эркелеткен жигитке суктана. Аябай сонунтолупсуң, такыр өзгөрүпсүң. Биз качан жер, күн жөнүндө мынчалык сүйлөшчү элек? Биз качан жеңиш жөнүндө сүйлөшчү элек? Оору сени өзгөртүп жибердиби? 2 жыл ичинде ушунчалык өзгөртөбү адамды? Бат эле түштүктөгү санаторияга жиберишти мени. Күнүгө кат жаздым. Асылкандын каты бара-бара токтоду. Не жаман ой кетти билбейм, бутум жок. Эркекке тең эмесмин дейби? Айтчы, аял эмессиңби? Ошондой жаман ой келе калабы аялга? Анан эмнеге кат жазбайт? 6 айдан кийин келсем Асылкан айылына кетиптир. Телеграмма жибердим. Кызыл жоолукту булгалап, дөбөдө турамын дечи. Ушунун баарын мага айтып жатасыңбы деп ойлонду аял. Сөзгө бабыр эркекке бериле. Эмнеге терип тепчип, коорап жатасың? Мага кереги барбы мунуңдон? Ансем да курган жаным уккум келет.
мейлиң айта бер. Өзүңдүн айткың келип турат. Сагынсаң керек. Сагынары бар жакшы. Терезеден жаңыдан старт алган самолеттор балдардын оюнчугу сыңары тырнактай. А деп көргөндө эле эмнеге таанымаксан болуп калбадың экен? Ошенткениң жакшы эмес беле мен үчүн. Мени күйүткө салып кетейин дегениңби? Жакшылыгың ушубу? Деген ойлордон кийин ах деди аялдын жашыгыраак үнү. Муну Мухаммед укпады. Ал чын дегенсип кадимкисиндей талаада ойноп, эмне көрсө ошону апасына сүйлөгөн баладай адил эле. Бул сапар Мухаммеддин рейси жарыяланды. Залда кымкуут басылып, эл абдан азайып калыптыр. Перронго эл аз чыкты. Келеме коштошолук кезек келсе. Мухаммед, деди аял муңайым жагымдуу чакырып. Өп коеюн, кел. Мухаммед бетин тосо берди. Мен бир жакка кетерде өбүшчүбүз деп аялдын демине тартылып баратып ойлонду ал. Кечир, бардыгын макулбу? Аял шыбырап койду. Мендейди кечирчи. Заматта эркекти алсыздык бийлеп кетти. Ал шарт бурулуп бүгүнкү самолетко алган билетин кассага тапшырып, эртеңки күнгө алмаштыргысы келди. Өзүнүн алгачкы сүйгөнүнө жолукса, эмне күнөө болмокчу? Чыккынчылык эмес да. Ошол маалда самолеттун арасынан кызыл жоолугун булгалап, дегдеңдеген асыл кандын булуттай элеси учуп жетти. Ал аны чакырып жатты. Жигиттин сапары карып, кызга колун көтөрдү. Самолет эбелектей кош канат экен. Кыргызстандын четиндеги шаарга жөнөчү чымбыттай самолетко май, суу, жүк ташуучу машиналардын жанындагы кичинекей аянтча тийиптир. Мухаммед 6-7 киши менен самолетко келди. Жасанган аял жүргүнчүлөрдүн билеттерин көңүлсүз карамыш этти. Самолет тез оталды. Старт аянтчасына түшүп күйлөндү. Адегенде тамдардын кочкул тунукелери, бактар, көчөлөр калып, бара-бара шаардын чет жакасынан бери даана тартылды. Бактуу шаар, сүйүүнүн, күндүн, үмүттүн шаары. Самолет күндү көздөй бет алды. Жер бетине жаз келгени талаадан, тоолордон, бактардан билинип турду. Күндүн нурлары самолеттун канаттарына, талаанын бетине, алыстан аккан сууга чагылышты. Жашыл тоолордун узак агымы күндүн нуруна кошулуп, жерди каптады. Ошол жашыл жер, деңиз, андагы тоолор, айсбергтер калкып жүрүштү. Ай табият, ушу сенин рахатыңан Мухаммед баарына тоо келдеп, чөп чаап, эгин оруп, жер сугарып, жер айдап, тоолорду мекендеген пейли тунук дыйкан болуусу келип кетти. Эмне үчүн мунун баардыгын мурда байкабагам деп өзүн жемеледи ал. Терезеден көзүн албады. Канча сапар учсам да, эч убакта жерди мынча эмне байкаган эмесмин. Өмүр, жашоо, өкүнүч, эрдик, өлүм жердин бетинде турбайбы? Түрмө-түрмө күндүн кызгылт нуру, таңдын атышы, көгүлтүр талаада булбулдун безеленгени деле баардык сулуулук жер бетинде экен. Мына сенин ырыскың, пейшенеңдин байлыгы, адам. Ушул сени дүйнөгө сугулак кылган, суктанткан. Сени акча суктантпайт. Сенин өмүрүң, кубанычың, кайгы капаң, тиричилигиң ушулар. Сенин өмүрүң ушулар менен эсептелет. Мухаммед чөнтөгүндөгү ардыкталып катылган каттарды кармалады. Каттар аялдын жылуу, назик, сүйкүмдүү лебин берди. Кагаздардын сыртына асмандан жерге деп жазылган. Анан ошол асман, кат жиберген адамдын мекени. Дүйнө көрүнүп турат. Жер сенин тулку денеңдей. Ушул асманда булутта түнөктөп, асылган жерди көздөй күн нуру сыңары ак сүйөөсүн ырын адамдарга чачкан. Дүйнөдөн укпаган кичинекей үзүндүү симфония Мухаммеддин жүрөгүндө жылжып, кубула чыкты. Жерде кас-кас турулуп, булуттарга чейин жеткен алп адам болду. Ал күңгүрөнүп тоолорду, булуттарды көчүрүп, кыйкырып турду аламга. Мен баарын жеңдим, өмүрдү жеңдим, өлүмдү жеңдим, ооруну жеңдим, сүйүүнү жеңдим, жалгыздыкты, жаманчылыкты, коркоктукту жеңдим, өзүмдү жеңдим. Ошонусуна адам да. Жетине албай сүйүндү ал. Ичи ысып күлдү. Кайдандыр жеңиштин маршын укту. Ааламдан кичинекей адамга улуу марш берилди. Улуу симфониянын аккордуна окшош эле. Күтпөй келген үзүндү. Кичинекей өмүр, шаар менен Капчыгайдын ортосуна чейинки созулган өмүр. Мухаммед муну эч нерсеге салыштыра албады. Жеңиш согушсуз, куралсыз, айыгышуусуз, өзү багынып кирип келгенсиде, өлүмсүз, кайгысыз бүткөнсүдө.
О бирок жеңишке адам өмүр бою тырмаңдап даярданган эмеспи. Жеке кармашып келет тынбай. Ал жеңишке качан келерин билбеген. Адамдын кичинекей жеңиши да, адамдын улуу жеңиши да өмүргө тете чанда келчү жеңиш. Ар бир элдин узак тарыхы бар сыяктуу, ар бир адамдын да узак тарыхы бар. Ар бир элдин улуу жеңиштери да, жеңилиштери да бар сыяктуу, ар бир жер баскан адамдын улуу жеңиштери, жеңилиштери бар. Мен Асылкан айткан жеңишти билбей турмаймынбы, деди Мухаммед ичинен. Кайсы бир жолдошторум акча алуу, үйлүү, машина алуу мен үчүн ошолордуку жеңишпи? Жок, жеңишке жатпайт. Анан кайсы? Анан ою өзүнүн жеңиштерине түштү. 4 бурчтуу ринг. Анын эки бурчтарында кызыл, жашыл жиптер байланган. Адамдарды судья урушка жиберет. Бокс. Жеңиш керек. Атандаштын көзүн кирпигин, кадамын тише карайсың. Кандай да болсо жеңиш керек. Акыркы күчүңдү жумша. Акыркы сапар. Ур, бол. Жеңиш керек. Ошондо сен марли менен оролгон 4 бурч аркандын ичинде тыбырап, чуркап, секирип, жолунуп жан таштайсың. Баарысын жеңиш үчүн гана жан талашып иштейсиң. Жеңиш. Сенин колуңду көтөрүп, адамдарга көрсөтүшөт. Көргүлө жеңишке жетишкен адамды. Мына, жеңишке жеткен адам менмин дейсиң. Ах, деди Мухаммед, жеңишти билбейт экенмин. Булар мен үчүн деле адамзат үчүн түбөлүк жеңиш эмес, аттиң. Самолет булуттарды кесип тоолордун үстүнө жакындады. Дарыялуу өрөөнү бойлоду. Тигине, Капчыгайдын шаарчасы, кыштак чети. Мухаммед аэропортко жакыныраак дөңсөлөрдү издеди. Самолет тоо түбүндөгү али асфальттала элек боз таладагы жалгыз тамдуу аэродромго көпөлөктөй конду. Мухаммед жерге түшүп, тоолорго жеңиштүүмүн деп бет ала кадам таштады. Кыштак жактагы дөңсөөнү карады. Кызыл жоолук жалындай өрттөнүп желбиреди.